сразу эле окуудан алат экен. Сүйлөшүп жүргөн бардыгы тең, алар жөн эле ээрчишип жүрөт алар. Бири-бирин билип алышат, ар жагына келгенде сүйүү жок кала турушат. Араб кулдар, теңирчилер деп эле эки жак болуп эле талаш тартыш маселе болуп берет. Мен грубо айтпай эле коеюн, шариятыбызда аялды сабагыла деген жери жок да. Сулуу болуш керек. Кечим 90-60 болуп ушундай болуш керек. Дубаларчы ошол түгөйүңдү жолуктурасың деген бул чындыкпы? Никеге чейин баягы эркек калп айтканда только. Мен бизнесим бар, там дейин, болбосо гүлдү карыз калып келип турган. Атеист досторуңуз барбы? Балам печенесине көсүтүп койгон эмне шариятта бар. Мусулман террорист болушу мүмкүн эмес, террорист мусулман болушу мүмкүн эмес. Мусулман менен башка диндеги адам бир көрүштөн коюлбашы керекпи? Бирок жинолукмун деп айтпай эле койсо жакшы болот. Мен Кудай десем кээ бирлер Алла деп айтпайсың дешет менчи. Кудай, тегирим, парвардигарым. Негизи акыр заман жакындап калды. Арыбаңыз ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кайрадан мен сиздер менен Эрлан Сыргак уулу, бүгүнкү менин маектешим дин аалымы Эрмек Тынай уулу. Ассалому алейкум агай. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Амин. Анан эми алгачкы эле сизге суроо, азыр жаштардын көбү мындай дин жолундагы, иман жолуна жүргөндөр дагы көп. Ошол эле учурда социалдык баракчаларда иман жолуна чакырып, даават айткандагы имам молдолор дагы аз эмес, Кудайга шүгүр. Бирок ошого карабай дагы коомчулукта зордук зомбулук күч алып, орун алып атат. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Биз эмнени туура эмес кылып атабыз? Сразу эле окуудан алат экен. Эмне үчүн? Эми субханалла, эгерде биз көз караш ар кандай да. Саймадан мыкты үй интернети жана ТV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Бир адам көзү менен карап, бирөө жүрөгү менен карайт. Ошол сенен көз бул көзбө көргөндө ишенет да. Бирок жүрөк көргөнгө көргөнбөгөндө ишенет. Ошол себептен көкүрөктүн эле болгону караңгылыгы, сокурлугу да. Качан адамдын көкүрөгү сокур боло турган болсо, анда өзү айткандай зордук зомбулукту ойлобой кыла берет. Бирок качан баягы көкүрөгү таза болсо, же болбосо ошо көкүрөктө бир нерсе коркунуч бар болсо, анда ошол нерсе токтойт. Ошонун себебинен бекер айтылбаса керек. Бардыгын аалым болушу шарт эмес. Бирок баарынын иманды болушу шарт да. Өзгөчө аалымдардын сөздөрүн айта турган болсок, баягы философиялык жактан, тарбиялык жагы аябай чоң болуп кетет. Айтайын деген максат ушул коомдо дайыма жакшы менен жаман күрөшүп келген. Ошол нерсе бирөө биз шайтан дейбиз, бирөө болсо таза жол, акыйкат дин жол деп айтабыз. Анан эми ар ким өзүнүкүн өзү тандайт экен да. Бирок Алла Таала кыйнагыла деген эмес да, эскерткиле деген. Ошол себептен жакшылар дайыма эскертип келген. Баягы ар бир адам ар кайсы убакта көкүрөгү ачылат экен да. Бирөө жаш кезинде баягы жиндилик кылып жүрүп, бирок 50-60ка чыкканда иман келип атпайбы. Бирөө өмүр бою зек болуп жүрүп, субхан акырында тооба кылып атпайбы. Ошондой эле эми ар ким ар кайсы убакта коомдо бул болуп аткан көз караш бул азыр эле эмес да, мурун эле болуп келген боло берет. Биз азыр имандылардын көз карашында бузулду деп атабыз. Иманды түшүнүп деле бирок көңүлүнө албагандар болсо, эми как обычный жашоо деп эсептеп атышат да. Ким кандай карайт? Жүрөк баягы иман жүрөктө дейбиз да. Анан мисалы ушуга улай эле кече жакында социалдык баракчалардан көрүп калдыңызбы, билбейм. Баягы биз сырткы келбет менен дагы деле алышып, сырткы кийимдер менен алышып, талашып тартышып келебиз. Ошондой окуя орун алды. Ошол хиджаб кийген айымдын баягы эжекелери менен баягы пикир келишпей урушуп аткан видеосу да тарап, анан коомдо баягы эки пикир жаралбады, ой пикир. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми көрдүм, эки апанын көрдүм. Бир эже жакшылап менен сүйлөгөнгө аракет кылды. Эми бир эжебиз болсо баягы эски мындай айтканда замандын адамы экен. Бирок мен үчөөдү тең осуждать эткен жокмун.
Üçünü teң туура эмес көз карашта мунуку туура эмес деп азыр ирет менен көрүшүлөшкөндө айттым. Мен буга комментарий бере албайм, анткени ар бир адам өз көз карашы бар. Болгон нерсе ушул эки, бизде исламофобия деп коебуз, азыр ушу көбүрөөк болуп баштады да. Биз светтик деселе мындай эң бул динсиз жашоо деген нерсенин көз карашы болот да, светтик жашоо деген дагы бир нерсенин көз карашы мындай түшүндүрөт да. Бул ар бир адам өзүнүн выражаться алат. Тил менен дагы, сөз менен мисалы алса, ошо кийими менен бул эч кандай зордо, же болбосо эч кандай адам мындай айтканда эркин жашай алат деген сөз да. Просто ошону туура эмес түшүнүп алышты да. Ошон үчүн баягы эски поколениядагы, жаңы поколение же болбосо динди жакшы түшүнгөндөр, түшүнбөгөндөр деле мындай көп убакытта мен уккан болуш керек. Айтам да, мен 21-жылымда жашагым келет мен. Даже 22-жылымда жашагым келет да менчи. Эмне үчүн? Анткени себеби мен өзүмдүн, мисалы мен келдим, сиз мындай байкасаңыз керек, азыр молдо келет десе, сиз башкача ойлогонсуз, чепкенчен, анда бирөө кирип келет деп, эмне үчүн мен мындай кийине албайм? Эмне үчүн мен ушундай жүрө албайм? Керек болсо жалаңбашта жүрө алам мен. Мен эч ким мындай мага униформа кийгизе турган эч ким молдонун кийими бар деген нерсе жок. Болгон нерсе ошол аял кишинин жабыныш керек деген Куранда аят бар. Адам ошону тапты, тааныды, ошо жабынгысы келип атат. Бирок ошол эмеде жабынгысы келбей атат. Мен дайыма так айтам да, адам тозокко да өзүнүн жолун табат, иманга да мындай айтканда бейишке да өзүнүн жолун табат. Ар бир адам өзүн тандоо. Дин эгерде дин болбой калмак, эгер тандоо болбогондачы. Анда Алла адилетсиз болмок да туурабы? Уже азыртан эле бирөө сен тозокко чөсүң, сен бейишке чөсүң, уже жасап койгонбуз, бул дүнүйө жашап эмне кереги бар эле? Максат жаратылыштын максаты эмне эле? Түшүнсөңүз? Ошонун себебинен мен 22-жылында дегеним адамдардын сознаниясы мындай бир 100% болбосо бир 50%, эми бул тандаптыр. Мунун жашоосу экен, мен муну тандадым. Деп балким ошонун жашоосунда бир изилдеп коёр деген ойдо болом да дайымачы. Баардыгы айтерим, мисалы мен кошунамдын деле жашоосуна кийлигишким келбейт. Эгерде туура эмес нерсе көрсөм, коомдо ошону айтып коем. Ошол эле. Анан мына ушул коомдо дагы бир окуя орун алды. Жакында гана ошол баягы 20 жылдыкка барган эжекебиздин өлүмү жолдошу тарабынан. Бул дагы коомчулукта катуу талкууланып, элди кадимкидей эки жакка бөлдү, эки тарап болуп. Көпчүлүк учурда алды баягы камалып да чыкты десек болот. Баягы ошол окуя боюнча пикирин айткан, анан аялды жектегени үчүн. Көпчүлүк айтышат, бул окуяда туура кылды, аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт дейт. Анан бул нерсени, ушул сөздү аябай туура эмес түшүнгөндөр, аша чаап түшүнгөндөр өтө көп кездешип атат. Аны өзүңүз көрүп тургандай аягы өлүм менен коштолуп атат. Мына ушул түшүнүктө жүргөн эркектерге, мырзаларга кандай мындай кеңеш айтат элесиз? Ушул сөздү балким түшүндүрүп бересиз жакшылап. Ооба, мен эжени көрдүм, мен өзү Куранды окуп койдум. Чын-чын эле баягы Курандан башка эле жок дейбиз го. Албетте жаман көрүнүш, эми шарият жагына алып келсек, мусулманчылык жагына алып келген болсок, шариятыбызда аялды сабагыла деген жери жок да. Аялдарды тепсегиле деген да жери жок. Алардын укугун бузгула деген жери жок. Алар шайтан деген да жокпуз биз. Же болбосо диний аалымдар, же болбосо динди өтө бекем тутунгандар, аялдардын баардыгын киши эмес деген жок. Байкатсаңыз керек. Бул болгон эле бир мындай мусулман эле адам, бирок кандай десем, өзүнүн алган таалим тарбиясын, ошондой эле өзүнүн ким экенин көрсөтүп койду болгон. Же болбосо мындай айтканда зулум кылуучу экенин көрсөтүп койду да. Эми эч качан эч бир жерде динде андай сабагыла деген жок, башына айтып кеткендей. Ал эми ар бир эле аялдын кишине көңүлүн таба албай, аялына киши жакшы мамиле кыла албай, аны жектеп, аны киши катары көрбөй жүргөн эркектерге болсо, кайрыларым ушул эки. Чын-чынына келгенде бул мындай айтканда бул эркектик эмес. Эгер менин оюмду айта турган болсоңуз, ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис шарифасы бар. Ал кандай эркек дейт? Күндүз аялын сабайт, сөгөт, кордойт, бирок түн ичинде төшөккө чакырат деген. Бул жерде чоң маани жатат. Анткени көңүлү жок кандай бир аял киши ошо эркектин койнуна жатат. Кандай таяк жеп, мушташып, жанагындай кылып туруп, кантип ошол аял киши ошонун дүйнө сени сүйөм деп айтат. Ойлосоңуз, келеси ойлоо болбосо, же болбосо ошол эле фанаты болбосо, болгону эч качан аял кишинин көңүлүн ортуп тургандан кийин кайра келе оюм, деп ошо чакырыш өзү болобу?
Пайгамбар дагы жерде айтат, эң жакшы эркек өзүнүн аялын сабабайт, балдарын сөкпөйт дейт. Эң ыймандуу эркек балдарын сабабайт, аялын сөкпөйт деген. Керек болсо ушунча деңгээлде бар. Мына ушундай. Шариатта жектелет, кылган нерсеси күнөө, зулум чеккен тараптагы субханалла ошол кыямат күнү Алланын алдында азапталат. Мындай зулум кылган үчүн Алланын алдында азапталат. Ошо менен тозокко түшө тургандагы даражада болушу мүмкүн. Алла билет жакшысын. Жанагы сөзгө кайтып келсек, ошол сөздү аша чабып аткан жоксузбу? Же сөзсүз кээ бирлер мисалы эркектер аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт деген сөз. Бул кандай түшүндүрүлөт? Анан кызганыч болсо, кызганычтын чеги каерде? Көпчүлүгү чеги менен болуш керек дейт. Анан ошол чектеген өзү каерде? Кандай деп түшүндүрсөк болот? Кызгануу эми бул сөзсүз эле баягы мамиле жагынан сен менин аялымсың, короче мен сени кайтарып жүрүшүм керек деген сөз эмес да бул. Кызгануунун чеги бар. Мындай айтканда бул сөзсүз эле өзүнүн эле аялына айтылган эмес ал. Ал ошол эле бардык мусулман аял затты кызганыш керек деген сөз. Канча аял киши мисалы калса мүрзөлөргө түштүрчү. Жалаң ошол башкалардын кордошу менен. Канча деген кыздарыбыз бул жерде ыдык көрүп атат. Канча кыздарыбыз мына кичинекей жаш кезинен эле педофилдерге попадание болуп атат. Байкасаңыз? Мына ошону кызгануу деп айтат. Үммөттүн мисалсы мусулмандардын негизи эле баардык аял заты мисалы башка биринин алдында корутта турса, мына ошону кызганыш керек деп айтабыз. Ал эми өзүнүн аялына болсо кызгануу дегенде мисалы сен тигини карап койдуң, сен тигинтип койдуң эмес, ошол кызганганга жеткизбөө керек. Пайгамбар бекер айтпаса, аял киши атырды себинип алып көчөгө чыга турган болсо, ошол канча адамдын таноосуна кире турган болсо, ошончо эркек тозокко кирет деген. Бул жерде таноосуна да киргет деген сөз ошол аял киши кызыгып караа деген сөз да. Ал жерде уну таноосуна кирип баары деп жүрбөйт да. Ошончо аялды башка бөтөн эркектер карай турган болсо, ошончо ошол көзү себебинен тозокко кирет. Мындай айтканда карап турушу көз зынаанын бири болуп эсептелет. Ошол сен эркек киши өзүнүн аялын канчалык деңгээлде коргош керек десе, кийиминде, баскан турганда, ким менен катыштырып атканын, ошол нерсе жөнүндө мындай көңүл буруп коюш керек. Жо сен моуну деп атасың, сен могу жерде тигинтип койдуң, тигини карап койдуң деп кызганып өлтүрүп аткан болсо, ал кызган эмес. Ал болгон нерсеси баягындай сен оорукчандык бар, шизофреник деген бир оору билесизби? О шизофреник ал чынын айтканда. Кызгануу ал башка тема. Энесин да кызганыш керек, билесизби? Ушундай керек болсо энеңди да кызганыш керек, кызыңды дагы. Ошо бөтөн адамдар мына бир жер ачпайбы, Россияга деле, Европада, Англияда мына көчөнгө кызды көрдүңүзбү, эмне ыйлаган. Канча ошондо жүрөт, эмнекен ушул бир кичинекей жанакы эмени мындай бир клубника салган ящикти ушуна кызга бербей, ошол жерде сөгүп сагып, сакалын ар жака чурдуп, бер жака чурдуп, ушундай кызы чугуп атканын айтып атат го. Мен ушундай тажадым, ушун нерсени депчи. Эми ошол жака барган кызды мисалы ойлосоңуз, эми ошол жерде мисалы сыйлаш керек, ошо кызгануу да. Кой жалгыз кыз экен, ушу иштеп келиптир, ушуга бир поддержка кылып коелу. Кел мынакей, менден бир ящик сага, мынакей поддержка, мынакей оокатыңды кылып ал деген нерсе ушул кызганыч да. Туурабы? Ушундай шариятты ону түп жумалап келди, могу жерге бир кабинет жасап туруп, эшиктерди жакта ушул жакка каттың, сен ушул отурушуң керек деген. Ал биз мен кызганып атам сени деген ал туура эмес. Көчөдө кетип баратканда аялыңды колунан кармап бас. Бул эме эмес. Мына ошол жерде жатат. Түшүнүктүү. Дагы бир коомдогу азыркы учурда орун алып жаткан нерсе турмуш куруу кечеңдеп баратканы. Үйлөнө элек мырзалар, бойдок жүргөн мырзалар көп, жашы өтүп калган, турмушка чыга элек кыздар көбөйүп кетти. Ооба, өтө көбөйүп кетти. Буга эмне себеп болуп атат? Анан буга дагы мындай көп социалдык баракчалардан көрүп калабыз, атайын дуалары бар экен. Мисалы, ушул кээ бирөөлөр айтып жүрүшөт, ушул дуаны окусаң түшүңдө көрөт экенсиң, анан өңүңдө жолугат экенсиң деп. Бул канчалык чындык? Эгерде ошондой нерсе бар боло турган болсо, кайсы убакыттарда ал айтылыш керек? Биздин ушул бойдок айымдарга, мырзаларга сизден жакшы бир маалымат болсун. Эми мен кичине эски поколениеда мына нерседе мындай эскиректердин, улуулардын сөздөрүнө көп маани берем да. Эгерде мындай диний эле көз карашты карай турган болсок, анда тагдыр деп коебуз. Анда субханалла тагдырына жазылыптыр. Азыр эмес экен деп коебуз да. Ал эми бул дүйнө өзү тагдыр деп коюш менен кутула турган дүйнө эмес да. Себептердин дүйнөсү деп коет да.
Бул дүйнөдө шамал бактын дагы жалбырак кыймаш үчүн шамал болуш керек. Туурабы? Асмандан жамгыр түшүш керек, чтобы жерди көгөрүш үчүн. Туурабы? Ар нерсе, мисалы бияка келиш үчүн мен машина менен келдим да, мындай айтканда жөө келсем да болот болчу, машина менен келдим. Себеп бияка жетишимден. Ошол себептен көп убакыттарда бул бир фактор бар, мисалы алса, биз ошол себептерди туура эмес издеп алганбыз деп айта ойлойм. Биздин азыр критерий деп коебуз, мисалы балдардын дагы, кыздардын дагы критерий аябай мындай өтө планка чоң да. Илгеркиче мисалы, эми Кудай буйрганы болот. Эл менен чогуу көрөбүз, Кудай буйрса, эртең ушуну бүгүн эртең кыйналып атадан кийин Кудай буйрса бутка турабыз деген нерсе жок да. Азыр бизге ушул замат эле болуш керек да. Мына азыр эрте болушун каалайсыз. Азыр машинеси болуш керек. Тийип аткан баланын азыр үйү болуш керек. Азыр бизнеси болуш керек. Азыр мындай үйдөн тамак жасабай эле кафеден тамак ичип болуш керек. Түшүнүп атасызбы? Критерий канчалык чоң. Ошол нерсени мына дүйнө жүзүндө деле мисалы эң чоң байлар 1% да. 8 миллиард адам боло турган болсо, ошо 1% миллиардерлер болот. 5% миллиардер, 1% 5% болсо миллиардер болот. Мындай миллионер болот. Андан кийин калгандагы турган 94%-нин ичинде 90% бул орточо шаарлар болот. Калганы болсо кедейге магыл болот. Мисалы Африка, мисалы ошол эле Судан жана көп мамлекеттер бар да. Ошол эле Бангладеш жанагы эмелер бар. Ал жерде ушундай бир жашоонун төмөн, абдан төмөн. Эми бардыгы тең жанагы алдыңкы 1% менен 5% калып атышат да. Ошол эле замат тура калып эле ошол нерсе азыр боло калыш керек. Критерий жок. Мындай чоң аябай. Ошол нерсе тарбия берилип атат. Ошентип атып, анан кийин көп убакыттарда мен бирөөнө зависимый болбош үчүн иштешим керек деген нерсе. Өзүнүн ою, аял кишиники. Иштеп атышат. Ошол эле мезгилде мисалы алса, өмүр бою иштеп коюп атат, бирок баардыгына байлык жазылбаптыр да. Эми ошондой эле мезгилде эркектердики дагы. Эркектер болсо эмне экен, ошол эле карап атышат. Сулуу болуш керек. Кечим 90-60 болуп ушундай болуш керек. Ошол эле мезгилде ошол мындай айтканда баардыгы тең идеальный болуш керек. Кың дебегендер болуш керек. Деп ушундай бир нерсеге келип атышат. Баягы мисалы соцсет жөнүндө айтып атасыз го. Ошондо көрдүңүзбү, бир кызга предложение келип атса, жок, мен гүлдү сен жөнөкөй гүл алып келип койсоң, Гуччи алып келишиң керек болчу деди го. Мен соцсетти постоянно карап турам да. Эми ушундай бир мындай айтканда нерседе мисалы алса, эми кыргызча айтканда ырысын тепти деген сөз да. Бул экинчи келдик. Биринчи критерий, экинчи ырысын тебет. Бирок сиз деле мына үйлөнгөн болсоңуз, сиз бирөөнүн алдына барып куда түштүңүз, кыз ошо макул болду, ошо замат эмне болду, нике болуп кетти, туурабы? Эми ушул эле мезде азыр кыздардын алдына кудага түшүп барган болсо, эмне экен, колунда жок экен, бир жери кыйшык экен, пока эме боло эле экен, муну сурап көрсөк апасы жаман экен, атасы жаман экен деп атышып, эмне экен издеп атып, тандаган тазга жолуп болуп акырында наркоманга тийип калат. Байдын көп балдары наркоман болуп атпайбы, эмне дейсиз? Анткени жаш балдардын жанагындай бир жанагындай кыздардын, балдардын жанакындай нерсесин көрсөм, билбейм эмне болуп кетет. Өтө чоң нерсе. Ошол себептен мен бага кыскартайын, критерий көбөйүп кетти деген сөздү айтмакмын. Талаптары көп. Болот, Кудай буйрса жакшы болот деген нерсе. Бизде мындай айтканда финансовый жагына байланды, бирок моралдык жактан эметип калган шариятта болсо, тие турган кыз баланын иманын караш керек. Ала турган бала кыздын иманын караш керек. Адип ахлаган. Бүттү. Анан кийин куда чөп, үйлөнүп алып. Сүйүү никеден кийин болот. Ага чейинки сүйлөшүп жүргөн бардыгы тең алар жөн эле ээрчишип жүрөт алар. Бири-бирин билип алышат, ар жагына келгенде сүйүү жок кала турушат. Үйлөнгөнгө чейин эле сүйүшүп бүтүп калып атат, сүйүштүгүнүп калып атат. Мындай да, мисалы бүгүн сүйлөштү, бир жолу көрдү, машала карады, узун мурду кыйшак эмес экен, сүйлөгөн жакшы экен, адип ахлактуу экен, карады, шарт бар экөө үйлөндү. Анан кийин бири-бирин түшүнгөнчө 2 жыл өтүп кетти, 2 бала болуп калды. Тигилер 5 жыл сүйлөшүп алган, сүйлөшө турган эчтеке жок уже. Эрди катын болуп киришет дагы эле, эртең жашап келгенде эмне экен, мен я так не думал, пока я, кажется, я не была не готова деп эле, эмне экен, кетип калып. Никеге чейин эркек калп айтканда только. Мен бизнесим бар, там дене болбосо гүлдү карыз алып келип турган. Ошол жана социалдык баракчаларда ошол жарыяланып аткан дубаларчы, ошол түгөйүңдү жолуп турасың деген, бул чындык
Бул кылса болобу бул аракетти? Эми кылып көргүлө. Негизи бар ошондой, Эми болот, буга аябай маани берет деп айтпайм. Анткени биздин деле тааныштардын арасында деле ошолорду көрсөтүп, ушинтип жүргөндөр бар да эми, анан ушундай болот экен. Анан өзүңүздүн оозуңуздан бул нерсенин баардыгын уга алычы, сизден сурайлычы. Мисалы үйлөнөрдүн алдында ошо бир Кудайга түшкөн болсо, ошо истихара деген намаз бар. Ошол бул дүйнө ахиретиме пайда берер бекен деп. Ошо өз дуасы бар, истихара дуасы бар. Ошону окуп, анан эгерде жүрөгүндө калган болсо, анда ошо турмушка чыксам болот экен деп, турмушка чыкса болот. Ошондой эле баягы өзү турмуш кура албай аткан болсо, билбей аткан болсо, биз тооба кылып, андан кийинки дуаларды окуса болот. Дуаларды окуп Алладан тилеш керек, тагдырында жазса экен деп. Эми ал жагы бар, сөз жок. Бирок мен айтайын деген нерсем, негизичи ырысыңар теппей эле, аны Куда түшүп, Куда түшкөнгө тийишкен жакшы болот деп ойлойм. Реалдуу эле нерсе да. Эң жакшы. Ал эми дагы бир нерсе, азыркы учурда баягы Израиль-Палестина окуясында көйгөйүндөн кийин Кыргызстанда дагы бойкот деген нерсе болуп атат. Анан мисалы жана ичимдиктерге, суусундуктарга тыюу салуу, Анан буга сиз кандай чындап эле бул нерсенин аркасы менен биз жардам бере алабызбы же жөн гана нерсе бул? Бирок эми ушул ислам чөлкөмүндө, ислам ааламында бойкот деп ушул баягы жөн эле боло бербестир. Финансылык бойкот деп атат. Жалпылай түрдө мен негизи өзү эле мурунтан эле баягы бул нерсеге кичине өзү эле токтотуп эле зыян экен деп келатканбыз. Ошол товарлардын көпчүлүгүн химиясын эткендер, аны ичпегендер чакырып атканбыз. Ошол эле атак жардам бере алабыз деп ойлойм. Дуа менен. Бизде эле муфтиятта баягы билсеңиз керек, Азирети муфтибиз ушул маселе жөнүндө көтөрүлгөндө, биздин Кыргызстан мусулмандарына кайрылып, биз аларга кандай жардам кыла алабыз дегенде, дуа менен, анан мүмкүнчүлүк болсо, акча тыйыңарды фонддорго салып, бир тамак аш эмесине жардам бергиле деп айткан. Ошол жерде баягы Палестинада жардам бергенге. А так, субханалла, коом арасында тигини ичиш керек, муну ичпеш керек, бул жагы тигине болуш керек, муну деп аткан нерсеге мен өзүм жеке түрдө баарыңар ушуну кылла деп айтпайм. Эгерде жүрөгүңөрдө мусулмандарга жан тартуу бар болгон болсо, кылбаганыңар жакшыраак. Албаганыңар жакшыраак. Азыр эми коомдо дагы бир маселе азыркы күнгө чейин уланып келе жатат. Бул сиз деле таанышсыз бул нерсе менен, баягы ишенимдери боюнча эки жаат болуп бөлүнгөндөр. Мисалы араб кулдар, теңирчилер деп эле эки жаат болуп берет, талаш тартыш маселе болуп берет. Негизи ишеним боюнча, диний ишеним боюнча мынтип бөлүнүп жарылуу канчалык туура? Ар бир адамдын баягы өзүнүн ишеними дейбиз. Бирок ушундай бөлүнүп жарылуу токтобой келет. Буга көз карашыңыз сиздин кандай? Эми ачык эле. Бул нерсе мисалы, тиги жаман экен, тигини айтпайм мен. Бул болуш керек болчу. Бул замандын талабы деп айта албайм бул. Бул замандардын күрөшү бул. Шотасызбы? Азыр эле эмес, адам атадан бери ушул мезгилге чейин канча пайгамбар болгон болсо, ошол пайгамбарлар баардыгы каршы болуп келгендер болгон. Алар бизди капырдап койбос. Кудайга ишенгендер биз мусулман деп айтабыз. Эми ошол нерсе бул болгон, боло берет. Аларга деле талашып, тартышып, сеники туура, мунуку туура эмес деп айтпайм мен. Эмне үчүн анткени себеби, аларды туура эле түшүнүп коем. Анткени ал дагы ишеними өзүнүн. Анткени туура жол менен адашуу белгилүү болду дейт Алла Куранда. Белгилүү болду деген болду. Ислам акыйкатты алып келди. Акыркы пайгамбар келди. Акыркы китеп түштү, болду. Ошонун себебинен мен баардык мусулман чакырам да. Мен мусулманмын дегендер келгиле, машалла. Ошол бир дагы ошо өзүн теңирчимин деп аткан, ошондой эле сиз араб кул деп аткандар менен талашпаңыздар. Анткени баягы кыргызда сөз бар, тийбе сасыбайт дейт. Мен грубо айтпай эле коеюн, Ошонун себебинен жөн эле машалла коомдо ушул нерсе болуш керек экендигин, ошол адамдар ким экенин өзүн билгизип аткандагысын айтып коюш керек. Мурунку устаздар дагы, азыркы устаздар дагы мисал алса, эгерде чын-чынында ушулардыкы акыйкат болсо, ортого диспут кылып, диалог кылып чакырыш керек болгон болсо, мисалы муфтият чакырмак, чакырган жок. Демек бул жерде биз алар менен талаша турган эч нерсе жок деген сөз. Биз акыйкатпыз. Аны менен талашып, тартышып керек жок. Ошо мен көп айтышат, мага тигиндемде. Мен мисалы алса, балким аябай салт сананы кармоочулар катарына кирем. Шедесизби мен?
Мен қада салтты оқымыш қармаймын. Ырым-жырымдарды қолданасыз. Ырым-жырымдар шариатқа тура келсе, қолданамын. Мысалы, міне балам пешенесіне көз сүйтіп қойған міне шариатта бар. Азирет Усман қылған. Бұл ырым, мында айтқан көз тиіп қалбасын деген сөз. Мысалы алса, көптеген нәрселер бар да. Жөнілі бір нәрселі жоқ бұл дерсе астағфырулла деген қиқырып емес болмайды. Жоқ болса бұлар қармау айтып айтқанға болмайды. Мысалы алса, тағы бір нәрсе айтып берейін мінекей. Тушауға кесу деп қояды бізде. Тұра ғой? Бұл да ырым-жырым бұл. Бұл қада салт емес, бұл ырым бұл. Жөрі тұшасыз бұл. Бұл жерде мысалы шариатымызға қарсы келе тұрған дері бар бұл жоқ бұл деп келгенде мысалы ғалымдар мұнда айтқанда ешбір жаман нәрсесі жоқ деп қойышқан. Емін үшін андыр қарсаң кішінеке баланы қойып қойды. Бұтын ақ менен қара жіпті байлап қойды. Ақ менен қара тура жолда, айтқанда ем келе атқан жолда қарасы ағы болады деп алады. Кішінеке жаш баланы олпақтың үстіне қойып қойды. Мұнда бір философиясы бар, любой нәрсе. Тұра ғой? Бұл жерде біз башқа құдайға сыйынып жоғысы адамдарды адаштырып жатқан жоқпыз да. Біреу жаш балдар келіп чұрқандағы некен бычақмен кесті, ошыл олпақменен бычақты тегіп ала беріп қойды. Өткір болсын, жаш болсын, жұмшақ болсын, жаш баладай шұмқардай ұшып жүрсін деген сөз мұнда бар нәрсе түйі бар ғой бір нәрсе. Қарап көрсең? Анан кейбірлері мұсылмандар салт құрметпейді мындай қылбайды деген нәрселерге мысалы алсам мен қосылбаймын. Ошондой эле мысалы алса, аябай радикал эле болуп кетпесе, любой эле нерсени ширк кыла бергендер бар эми. Бирок жалпылай түрдө Ханафи мазхабы, Матурид акыйдасы эч качан элден бөлүнгөн эмес, салттан да бөлүнгөн эмес. Салтыбыз ошо диндеги өкүмдөргө жана чоң күнүгө апара турган деңгээлде болбосо, бүт баарын колдоп келген колубуз кулай берет. Мисал карасаңыз, бул мындай айтканда Орто Азияда, Азия вуста деп коебуз го, мында эми ушул жерде, мынакей ушул эмеде чөлкөмдө 1000 жыл согуш болгон эмес экен. 1000 жыл тынчтык болгон. Ойлосоңуз? Эмне үчүн Ханафи мазхабы, Матурид акыйдасы ушул жерде кең жайылган себеби. Бир да жер согуш болгон эмес. Бир улуттук караш согуш болгон эмес. Диний согуш болгон эмес. Азыр эле чыгып атат да бул нерсечи. Көп болсо мына катуу болсо мына 10 жыл болду. Байкап атасызбы шуну? Ага чейин жок, тынчтык болгон. Диний фанатизм деген болгон эмес. Экстремизм деген болгон эмес. Терроризм деген болгон эмес. Мусулман террорист болушу мүмкүн эмес. Террорист мусулман болушу мүмкүн эмес. Ушул эле баягы талаш боюнча өзүм дагы бул нерсеге күбө болдум. Ушул эки адам талашып тартышып, анан мындай пикир жарала жана сөөгүп коюу боюнча дагы ал айтат, мусулман менен мисалы башка диндеги адам болсо бир көрүстөнгө коюлбашы керек десе, экинчиси айтат, эгерде менин жакын тууганым ошол ишеними башка болгон үчүн анан сенин тууганың баягы мусулман эмес болчу деп мен өзүнүн ата бабасы жердеген, эрдеген өзүнүн туулган жерине сөөгүн мен эмнеге кое албайм деп энден улам пикир жаралатат да. Бул маселе кандай чечилиш керек? Чындап эле мусулман менен башка диндеги адам бир көрүстөнө коюлбашы керекпи? Эми буга кандай эми азыр мындай болот да, кара. Bir adam musulman, bir adam ошо өзү айткандай башка конфессияны карап кетти, дин эмес, конфессия. Bir өзүнчө бир адашуу жолун таап кетти, баптист болуп кетти, йога свидет болуп кетти дейли. Ал ошол жерге барып коюла берсин христиандардын арасына. Бирок мусулмандардын жанында эмес. Жок, Кыргызстан чоң да. Кыргызстан абдан чоң. Ошол жерде бөлүнүп турат. Мисалы өзүн уже тандады да, мен уже мусулман эмесмин. Ачык сөз да, мынакей мен мусулман болбойм. Анын бияк болсо айтып атат, биз мусулманбыз, хорошо. Мынакей бул же мусулмандардын мүрөсү, бул болсо мусулман эместердики болсун. Ошол жерге барып кое бергиле, Кыргызстанда алды эле. Болду. А бул жерде чоң маселелер жаратып кереги жок. Анткени себеп ушул өзү шарият жактырбайт ал нерсени. Ага жаназа окулбайт, анткени мусулман эмес да. Ага Куран окулбайт, анткени мусулман эмес да. Көрсөңүз? Анткени мусулмандын жөрөлгөлөрү ага кылынбайт деген сөз да. Ошондой эле ошол мусулман эместин мусулмандын арасында коюлушу өзү жакшы нерсе эмес. Болду. Эми канча мен жаман көрсө деле, канча уккандар болсо мен жаман көрсөм, мына бөлүп атат, мен бөлгөн жокмун.
Ал өзү бөлүнүп алган болчу. Азыр ушул баягы улам заманга жараша азыр улам агымдар, ишенимдер улам чыгып атат. Анан алардын арасында дагы эми кандай дейбиз, жаңы кесип дейбизби, азыр жана жинолог дегендер пайда болду. Ал тургай социалдык баракчаларда ачык жарыялашып эле жин чыгарабыз мындай деп мындай көп көрүп атабыз да. Негизи бул жаңы кесиппи же негизи барбы? Алардын андайлардын бирөөсү мисалы иблис менен сүйлөшөм, ар жак менен сүйлөшөм, бул жак менен сүйлөшөм деп айтып дагы жарнамалап айтып келишет. Буларга сиздин көз карашыңыз кандай? Ишенсе болобу? Эми өзү билбейм, эми жинолог деген өзү профессия катары деле болбойт негизи. Илгертен дем салуу деп болуп келген. Булар деле мындай айтканда кандай ачык болуп, жана мен ушун теманан тигин тем деп эч ким айтып келген эмес. Кудай таала берген бир касиети болгон адамдар болгондур. Ошол адамдар мисалы мындай эле окуп эле ошолордун дем салып, баягы өзүнүн шарттарын кылып, ошол адамдарга дем салып жардам берип келген. Анан азыр эле баягы хайп деп коет го, адамдар бир күндүк хайп менен жашап калышпадыбы? Туруп эле мен мындаймын, тигиндей менен сүйлөшөм, мындай деп мен астагфирулла, негизи шариятка көз карашты карай турган болсок, бизде акыйда деген бар. Ошо акыйдада биз айтабыз, жиндер жөнүндө маселе болгондо мындай арыраак кетебиз да, мындай. Аны мындай айтканда мындай көпчүлүк мусулмандардын арасына же болсо мусулман эместердин арасына жайып чыгаруу жакшы эмес болчу негизиндечи. Анан ошол эле мезгилде биз эмнени билишибиз керексе, ошо Алла таала жин шайтанды жаратканын билишибиз керек. Биринчиси, экинчи оттон жаратылганын билишибиз керек болду. Анан ар жагына кирип кереги жок болчу. Чын айтып келгенде. Анан эми азыркы мезгилде ошол көп адамдар чыгарып атат ушундай деп. Жинолог менде, бирок жинолог менде эле койсо болмок, эми дем сала беришсин. Ал эми тиги менен сүйлөшүп атам, муну менен сүйлөшүп атам деген нерсе баягы шарият канчалык деңгээлде көтөрө тургандыгын аз айтып турган болсом, көпчүлүктөр мени жаман көрүп калышы мүмкүн. Шариятта алар менен сүйлөшүү сүннөт эмес, же болбосо алар пайгамбарыбыз жиндер менен баягы сен бар бир эле нерсе чык эле деп айткан эмес бар, чык болду. Ал пайгамбар башка маселе менен. Ал эми азыркы замандагылардын баары тең бул замандын бир талабы болот. Чыкса чыга берсин деп коем мен көбүнчөсү. Бири-бирин жамандабас эле болду. Тиги туура, мен туура эмесмин. Же болбосо тиги мощный болду, мен немощный болдум деп андай кылбай эле адамдар ачабыз. Карасаңыз мисалы Кыргызстанда ошол эле ушул маселе аябай көбөйүп кетти да. Адамдар эки түргө бөлүнүп калды азыр. Биринчиси ишенгендер, экинчиси ишенбегендер. Ошол эле мындай айтканда молдолордун ичинде дагы ошол эле нерсе бар. Элдер ошо тиги молдо, бул молдо деп бөлүп калды. Айтайын дегеним, көпчүлүктөрү мындай түшүнүш керек да. Кыргызстанда 50 эле молдо болгон болсо, жанакындай мейли жинолог деп коюңуз. Бирок ар жагында бир 10 миңге жакын көз ачык болуп атпайбы? Сыйкырчы деп коебуз. Демек ошол тескерисинче ошол бир 50 молдону көтөрүп алыш керек делдерчи. Бул туура жол менен, Куран менен ушундай кылып атат деп. Жадасызбы? Бирок жинолог мен деп айтпай эле койсо жакшы болот. Бирок ал керек. Мисалы керектиги мен сезип эле атам. Бирок ошол шариятта, шарият илимин туура түшүнгөн, кененирээк эмеси бар, психологиядан, анатомиядан, ошондой эле баягы дээрлик жашоодо болуп аткан нерседен кабар болгон адам болуп, ошол киши адамдар дем салса, анда адамдар туура жолду таап, айыгып кете берет. Эгерде жок бир эле нерсе үчүн болсо, эмне болбой калат. Эми кээ бирлер айтат, акча үчүн окуп атат. Кээ бирлер бар, субханалла, мынча ставка коюп алыптыр. Анан тигиндей кылып алыптыр деп көчөнү ушуну айтып атабыз. Эми эмне кылабыз эми? Ал субханалла ар бир өзүнүн эмеси, баягы бир жол өзү мындай бар да, бул жол мындай да, баары жок болуп кетет. Суу баягы кумга сиңип кеткендей жок болуп кеткен молдолор болот. Эмне үчүн дегенде, максаты бөлөк болуп калган болсо, ушундай нерсе. Өзү мен такыр эле молдолорду жамандаган жакшы көрө бербейм, бирок иншалла көпчүлүктөр туура деп эсептейм. Эл аралап көп жүрөсүз, көптөр менен жолугасыз, сүйлөшөсүз. Анан азыркы учурда коомдогу көйгөй эмне экен сиздин баамдашыңызча? Эмне боюнча сизге көп кайрылышат, эмне жөнүндө сизден көп сурашат? Коомдогу көйгөй мамиле. Баласын ата-энеси үчүн албай атат. Баласы ата-энеси үчүн албай атат. Күйөөсүн аялы үчүн албай атат, аялы күйөөсүн үчүн албай атат. Мамиле. Эң чоң нерсе ушул.
социалдык там баракчалардын баардыгы тең идеальный гана нерсени көрсөткөнгө аракет кылышат. Ошондой эле баардыгы тең идеальный сүйлөп атканы баары статус кылып койгон. Эгерде сен ийгиликке жеткиң келсе, эгерде сен бактылуу болгуң келсе, эгерде сен акылдуу болгуң келсе, эгерде сен баардык бийиктикти багындыргың келсе деген нерсе көп да. Адамдар өзүнүн андай акыл деңгээлине мүмкүнчө жараша секирбей, баягында айтканда, ошол ойчулук Конфуцийдей, ошол Аристотельдей, авалги пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдай, Абу Бакырдай секиргиси келип атпайбы. Акыл деңгээли ар кандай да. Ошон үчүн айылдагы эле бир бала мисалы алса, туруп туруп эле космоско учкусу келип атпайбы. Ошон баардыгынын проблемасы экен. Мен ата-энем түшүнбөйт, мен күйөөм түшүнбөйт, мага сыйлабайт, мага мамиле жакшы кылбайт деген эле нерсе менен азыр аябай катуу коом ооруп баратат. Байкатсаңыз керек. Анан көпчүлүк адамдар мотиваторлордон өтүп калган да, мотивация керек болуп калган. Бир гана мотивация менен гана жашаганга аракет кылып баштады азыр. Мен айтып берем, мотивация менен адам бир эле күн жашайт. Бирок билим менен адамдар менен мамилени түзүү менен 1000 жыл жашайт. Кыргызда бекен айтпайсызбы? 1000 жылдык куда болобу деген сөз бар, билесизби? 1000 жылдык куда деген баягы бири-бирине чай тамак ичип коюш эмес. Авалги субханалла бири-бирине мамиле кылышты да. Туурабы? Кыргызда сонун сөздөр бар, субханалла. Аш жебейт, каш жейт деп коет. Каш деген бул мамиледе, туурабы? Сиздин мамилеңиз жаркырап турсаңыз, келдик, жаркырап күтүп алдыңыз, муну менен сүйлөшүп, маңнайы жагынан экен деп туруп сүйлөшүп баштадык. Байкасаңыз керек. Ошо коомдогу чоң маселе бул мамиле маселеси болуп калды азыр. Дагы бир суроо, Эрмек мырза. Сиздин өзүңүздүн баягы айлана чөйрөңүздө негизи тааныштар арасында мындай атеист досторуңуз барбы? Бар. Ал деген жөнтүк айтып койгондор бар. Бар, толтура. Мен сен атеистсиң деп бөлбөйм. Ар бир адамдын кашканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Чалынып кетсе биринчи жолу Кудай дейт. Ошон үчүн мен мисалы атеизм деген сөздү кээ бирлер түшүнбөйт деле. Кээ бирлер түшүнбөйт, бирок сүйлөй берет да. Анткени бирөөдөн угуп калганда умный сөздүчү. Ошо уккан боюнча эле. Атак субханалла, ошол эле Куран окуткан жерге барат, ошол эле земеге барат. Бизде жок кандай. Мен атеизм деп туруп, чисто атеист болгондор аз эле. Ал түшүнүп кылгандар бөлөктөр. Толтурандай. Мен өз айылда жашаган сөйнөн, менин тең үч балдарым баардыгы көбүнчөсү айылдыктарда. Кашташым айылдык. Анан эми кой жайып жүргөн кишиде мен кантип эме кылам? Анымда айтканда жанагындай, кандай десем, атеизм анан тиги эме деп ал деле түшүнбөйт. Атам атеист болсо болот. Ал максаты эле бир эле нерсе, ишиги бермек намаз оку деп айтпа деген сөздү алчы. Бол. Азыркы учурда баягы кылмыш кырсыктар болуп атат, ар кандай баягы апаттар орун алууда. Анан көпчүлүк эле баардыгы акыр замандын белгиси деп эле айтып пикирлерди угуп калабыз. Сиз айткандай билгенибиз дагы, билбегенибиз дагы айтар, белгиси ушундай болот экен, жакындап калды, келип калды дегендер көп. Негизи акыр заман жакындап калдыбы? Умрада жүрөм эмеде, кайсы экен даңгөр, декабрда. Анан Аравияда чөп жапташылып атат, момунда өсөт. Сезон дождей деп коет жерде, кышта жаан жайт. Анан баягы эмеде таштын үстүнө чөп чыгат. Ушундай көйкөлөт деп элечи. Мына ошол көйкөлүп турган эмени көрүп, охо, машалла деп кетип барды. Анан кийин эртеси күнү эле баракчаны мен ачсам эле карасам, мынакей Аравияда чөп чыкты. Бул акыр заман эмес, күлкүм келип атат. Ал жерде айланайын кышында чөп чыгат. Какой тут акыр заман? Акыр заман деген такыр бөлөк ал. Диний определениеде субхана көп нерсе бар. Ар бир адам мисалы акыр заманы бар. Ар бир адамдын кыяматы бар. Акыр заман ушул эки, эгерде өзүңдүкүмдү салса, башыңа карыз келсинчи. Карыз болуп калчы. Акыр заман төбөңө эле атпай турабы? Азыр дажал чыгып калса экен, азыр омпоруп кетсе экен ойлойсуң. Үй бүлөңдө аялың алдында кадырың жок болсо, сый урматың жок болсо, акыр заман келди. Балалуу болсоң, балаң сени укпаса, тарбиясы жок болсо, алкаш болуп калса, наркоман болуп калса, акыр заман келди башына. Мына ошондой. Намазы жок өтүп кетип баратсаң, мына акыр заман келди. Эми эчтекең жок өлүп кетсең, кыямат келди мынакей. Кички кыямат бар, чоң кыямат бар. Кичинекей акыр заман бар, чоң акыр заман бар.
Аны эми ислами жолдогу биринчиден субханалла жер жүзүнө birinci Dajjal geliş gerek, İmam Mahdi geliş gerek, andan İsa Aleyhisselam asmandan düşüş gerek, andan keyin subhana Yacuz Macuz geliş gerek, andan keyin subhana Dabbatil Ard'da жерден şunda bir mahluk çıkıp adamlarga azap болып geliş gerek. O көптөгөн белгилер бар акыр заманда. Бирок ар бир адамдын адеп ахлагынын бузулушу, адамдарда моралдык жактан неустойчивый болуп баштаса адамдар, ооручулукка сабыр кыла албай калган болсо, аялдарыбыз көчөгө басып кеткен болсо, жана балдарыбыз галбой, кыздарыбыз лесбиянка болуп кеткен болсо, бул акыр заман, ошол мамлекеттин акыр заманы. Ошол ар бирибиздин акыр заманыбыз. Ар бир үйүбүзгө акыр заман мындай тыкылдатып кирип келди. Мен корком, балдарым бар, корком, субханалла. Ошол эмне болор экен деп корком. Сүйлөп аткан сөздөрүнөн корком. Анткени себеп эмнекен, абалки менин заманыма лайыксыз болуп аткан сөздөр, бирок айтайын дегеним адеп ахлак, нравственность сторона деп коет го. Ошол нерсе жоголгондо, ар бир эле көрүүчү мынакей ойлонуп көрсө, ментип баласын карап көрсүн, бала атасын карап көрсүн. Үйдө баласы шортикчен жүрсө, мындай айтканда, шортик кийип алган болсо, кыз ошол жерде мындай чечинип жүргөн болсо, бирөөлөр уялбаса же салам бербесе, же болбосо субана үйүнүн ичинде энесине кызы бакырып аткан болсо, атасы балдарына тарбия бере албай аткан болсо, карап көрсүнчү. Акыр заман кирген анын үйүнө. Мына ошол. Ошону айтылат. Акыр заман деген субана ар бир адамдын өзүнүн аркасында ээрчип жүрөт. Мен дайыма айта берем да, иман тарады, ушундай экен дейт, мисалы алса, Алла, ушу Дажжалга келгенче ушундай кылдар көрбөт, түнү намаз окуйт, ушундай нерсе кылып жүрөт. Бирок зына кылып жүрөт. Алла деп бир аферист, адамдарды алдап атат. Мошенник. Калп айтып атат адамдарга. Арсан, байлыгы толтуруп зекет бербей жүрөт. Мына акыр заман ушул. Анан дагы жана умра дегенден да келип чыкты. Суроо. Ошол жака барганда дагы мисалы азыр бизнес катары же болбосо бир саякаттын бир түрү катары барган таанымалдар, ошол эле блогерлер болсун, ырчылар болсун, атайын ошол жактын дагы эрежесинен тышкары чыккандар дагы атайын талкууга калып кетет да. Анан негизи эреже шарты ал жака барганда кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Алар сөзсүз баягы атайын ал жактан контент үчүн барып тартып келгендер бар. Буларга кандай көз караштасыз? Ислами түшүнүк, сонун түшүнүк бар. Кудайга каалагандар барат. Кудай чакыргандар барат. Мен Кудай десем кээбилер Алла деп айтпайсың дешет менчи. Кудай, тегирим, парвардигарым, Аллахым баары бир эле. Аллах деген жакшыраак деп. Кудай таалам, Алла таалам, парвардигарым, тегирим, эгем кимди чакырса ошол жака барат. Ал жака өзү контент түзөм деп барса дагы Алла каалаган үчүн барды. Алла тааланы эмнеге апарды? Алла таалага хидаят берейин деп апарды. Бирок барып келип деле соп-сонун болуп эле кичине мурун бир нерсе каршы болгон болсо, жок, мен түшүндүм, туура меселе кылып жүргөн экенмин деген андан көп да турабы? Мисалы алса, Кыргызстанда 100 000 адам барсын мейли. Ошо 100 000-дин ичинде 50 000 диндар адамдар бар дейт. 50 000-дин ичинен 20 000 подаркалап, сертификат берип барып атышат. Ошонун ичинде ата-энеси мажбур атат, ичкени, чеккени, тигиндей кылган. Ошолордун барып келгендегиси, келгенден кийин ичпей калса, чекпей калса, ал Кыргызстанга алда мындай айтканда салым кошуу да. Карасаңыз. Биз ойлоп калганбыз да, мисалы, ичкен адамдар керек, чеккен адамдар керек. Эмне үчүн билесиздерби? Арак менен тамеки чыгыш керек. Ал Кыргызстанга алкаш керекпи же болбосо соо адам керекпи? Карасаң, бул жагын түшүнүш керек. Андан кийин ар жагы болсо, мен туура көрөм. Барып, мисалы, сиз да бардыңыз. Барып, ошо жерде соолоң менен апарып туруп тарт. Контент кыл. Сонун жерлерде тарт. Башка адамдар баргысы келип калсын. Карасаңыз? Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан ушул учурда сизге дагы баягы эркин микрофонубузду сунаалы. Өзүңүздүн айтарыңыз, бөлүшөрүңүз болсо, кайрылсаңыз болот. Эң биринчи айта турган нерсем ошол. Азыркы биздин Кыргызстанда болуп аткан оңголууларды, өсүүлөрдү көрөлү. Негатив кылбайлы деген ойдомун. Диний жактан дагы, дүйнө жактан дагы аз мынакей өсүштөр болот, байкасаңыз керек.
Мына азыр Садыр Нуркожоевич мисалы алса, элди генерал мисалы кандай аракет кылып атат. Мен көп нерселерди көрүп атам да. Ошол өсүштү мындай туура кабыл алган үйрөнөчү. Мен карасаң эле тигиндей мындай бир нерсеге ыраазы болбогондор көбөйдү да. Бул бир. Экинчиси болсо, бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн үйүнө, бирөөнүн айтканда, бирөөнүн короосуна кызыгып, ташыргытып, аларды сындыган токтотсок дейм кыргыз эли. Ошол эле мезгилде ак менен караны туура талдаганды үйрөнөсөк, жаштарыбыздын багытын мындай бир чыныгы акыйкат эртеңки күндө ошол ата эне боло тургандарды тарбияласак деген оюм. Башкача эмес. Жаркын келечек, жаркын муун качан келет? Качан аларда адеп ахлак болсо. Ошон үчүн мен бүткүл баардык менди көрүп аткан балдарыма, кыздарыма, мен ошондо кыргыз элинде бар жаштарга, улуу муунга да кайрыламыш эки, адеп ахлагыбызды оңдосок. Керек болсо көчөгө түкүргөндө, керек болсо чегип аткан чылымын ырытып калдыгын ырытканда да керек болсо, ушул жагына да карасак. Мисалы шофёрлор кетип баратканда канча бири-бирине мындай бир урматсыз жок болгон көрүп атабыз. Мына ушул жагына да көңүл бурсак, болуп аткан өсүштөргө биз татыктуулардан болобуз да. Мен ушул баары ушул өсүшкө татыктуу болушка чакырат элем иншалла. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Дайыма мына ушундай элде кандай нерсе болсо дагы өзүңүздүн кеп кеңешиңиз менен кызмат кылып жүрө бериңиз. Алла разы болсун. Рахмат айтабыз. Кезектеги маекте амандашканча бар болуңуздар.